Болот Маданбек. Мен Садыр Жапаровду колдогон эмесмин, шайлаган эмесмин, бирок шайлоодо утуп алды. Көпчүлүктүн тандоосуна макул болдум. Президенттик башкарууга каршы чыктым. Өзүңөр айттыңар, президенттик болсо бир адам жоопкерчиликти алат деп. Эми Садыр өзү тандаган кадрларына жооп берет. Ага эмне мынча башыңарды ооруттуңар? Садырга убакыт бергиле, өзүнө жаккан кадрлар менен иштешип, Кыргызстанды кризистен чыгарсын. Садырдын кандай иштегени 100 күндө эле билинет. Бул дүйнөлүк практика. Наполеон 100 күндө улуу армияны түптөгөн. Рузвельт 100 күндө АКШны депрессиядан чыгара турган мыйзамдарды Конгресске сунуш кылып колдоо тапкан. Ошол себептен саясатчыны сынаган 100 күн деп тарыхта калган. Баса бизде кадр саясатын парламент чечпейт, президенттер чечет. Парламент болгону бекитип берет. Алар саясий заказдарды эле аткарат. Президент Садыр Жапаров ыр жазды. Бул тууралуу Facebook колдонуучу Мукай Керимбаев баракчасына жазып чыкты. Аккан судай шарагабыз шашылып, адашпайлы биз адамдар аңтарылып чачылып. Кээде байкап кээ бир адамдардын мүнөзүн таң каласың айлан кетип башкатып. Урматтуу мекендештер, келечекти тегиз калыс карайлы. Биз бардыгыбыз жеңебиз. Жеңишке жетүү үчүн бир гана элдин ишеними бекем болуусу керек. Алдыда дагы жок дегенде 6 ай убакыт талап кылынат. Ага чейин кечээ бекиген жаңы өкмөттүн мүчөлөрү өзүнүн ишин элге иштеп көрсөтөт. Аларда жаңы даярдалган конституция жана жаңы мыйзамдар кабыл алынышы күтүлүүдө. Жаңы кабыл алынган конституциянын жана жаңы мыйзамдардын негизинде жаңы реформалар, жаңы өзгөрүүлөр, жаңы таза профессионал кадрлар дыкат конкурстук текшерүүдөн өтүп келүүсү мыйзамдын чегинде гана жүрөт. Премьер-министр кызматы жоюлат. Ошону менен кошо бирин-бири кайталаган мамлекеттик ишканалар, кызматтар жокко чыгарылат. Бул этап процесстерди басып өтүү үчүн убакыт талап кылынат, деди Садыр Жапаров. Улукбек Марипов жакшы баштады. Жаңы өкмөттүн башчысы Улукбек Мариповду эски кадр, ишенимсиз жетекчи катары сүрөттөп, кадр саясатындагы туура эмес кадам катары байлап жатышат. Бирок Марипов алгачкы кадамдарын туура баштады. Ал премьер-министр катары биринчи кадамы деп алгачкы буйругу менен райондун акими болуп турган бир тууган инисин кызматтан бошотту. Көрсө өзүнө түз баш ие турган кызматта анын бир туугандары болбостугу мыйзамда жазылган экен. Ошентип ал мыйзам талабын аткаруу менен өкмөттөгү өзүнүн аракеттеринин тазалыгы үчүн далаалат кылды. Бул жакшы көрүнүш. Өкмөт башчынын ордуна Марипов көрсөтүлгөндө парламент аны бекиткенде ар кандай пикирлер айтылды, сындар жаады. Бирок парламенттеги депутаттардын суроолоруна так жооп берип, ал өзүнүн даяр кадр экенин көрсөтө алды. Билимдүү, ар кайсы маселелерди жакшы билген киши экенине башкаларды ынандыра алды. Кала берсе Садыр Жапаров да бул кадрды өзү тандаганын ачык билдирди. Быйыл 10 январда кыргыз эли президенттик башкаруу үчүн добуш беришти. Ушул багытты колдоого алышты. Президенттик кызматка Садыр Жапаров тандалды. Эми өлкөнүн элдин үмүтү ишеними президентте калды. Ага бардык жоопкерчилик артылды. Демек президентке да абалды оңдоо, жашоону жакшы жагына өзгөртүү боюнча мүмкүндүк берилиши керек. Андай мүмкүндүктөрдүн бири кадрларды эркин тандап, аларга жоопкерчилик артуу жана талап кылуу. Чогуу аракет менен кризистен чыгып кетүү. Эгер президентке жана анын командасына алдын ала ар кандай тоскоолдуктар жасалса, сындамыш болуп бузуку иштер улана берсе, анда эч кимге жакшы болбойт. Өлкө сазга баткан бойдон тура берет. Ушул жагын коомчулук жакшы түшүнүүгө тийиш. Президентти шайладык, эми шанс берели, колдоп туралы. Ишин көрсөтсүн, жыйынтыгын берсин. Ошондон кийин иштин жыйынтыгына карап пикир айта берели. Азыр иш эми гана башталды. Акылбек Жапаров. Садыр Жапаровго кыргыз элинин ханы наамын бериш керек. Жазылып жаткан жаңы баш мыйзамга толуктоо катары Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровго өмүр бою кала турчу наамды кошо киргизүүнү сунуштады. Ал сунушунда Кыргызстандын куткаруучусу, кыргыз элинин ханы, улуттун башкаруучусу деген наамдарды ачык айтты. Бул наамга Садыр Жапаров тең келе турганын да баса белгиледи. Эми бул сунуш боюнча кийинчерээк толук бергенге аракет кылабыз. Эмнеси болсо дагы кошоматтын чеги бар демекчи, мындай кадамдар менен канча карыш таштайбыз азырынча белгисиз. Булак аргумент кейжи. Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматы жоюлат.
Премьер-министрлик кызматы жоюлат. Бул тууралуу президенттин Садыр Жапаров өзүнүн Телеграмдагы каналына жазды. Президент бири-бирин кайталаган мамлекеттик ишканалар, кызматтар жокко чыгарыларын жана ал үчүн убакыт талап кылынаарын билдирди. Алдыда дагы жок дегенде 6 ай убакыт талап кылынат. Ага чейин кечээ бекиген жаңы өкмөттүн мүчөлөрү өзүнүн ишин элге иштеп көрсөтүшү керек. Ал арада жаңы даярдалган конституция жана жаңы мыйзамдар кабыл алынышы күтүлүүдө. Жаңы кабыл алынган конституциянын жана жаңы мыйзамдардын негизинде жаңы реформалар, жаңы өзгөрүүлөр, жаңы таза кесипкөй кадрлар дыкат конкурстук текшерүүдөн өтүп келүүсү мыйзамдын чегинде гана жүрөт деп жазган президент. Өткүрбек Рахманов УКМК тарабынан жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев кармалды. Анын лицензия берүү боюнча коррупциялык схема түзүп алгандыгы аныкталганы кабарланды. Учурда сот тарабынан анын башкаруу чарасы каралууда. Сезим Айтиева Айыл чарба министрлигинин кызматкерлери Тилек Токтогазиевди ыраазычылык менен узатышты. Коллектив анын жетекчилиги астында жүргүзүлгөн реформалардын маанилүүлүгүн белгилеп, республиканын айыл чарбасын өнүктүрүүгө болгон иши, деми жана үмүтү үчүн ыраазычылык билдирүү менен жылуу сөздөрүн жана чын жүрөктөн чыккан каалоорун айтышты. Өз кезегинде Тилек Токтогазиев мындан арыда республиканын өнүгүшү үчүн иштей тургандыгын жана команда менен кызматташуу улантыларын белгиледи. Салтанат Митиева мен өкмөттүн жаңы курамына Улукбек Кочкоров да кирсе керек деп ойлодум эле. Тилекке каршы жок экен. Улукбек Тойчубаевичтин билимин, эмгегин пайдаланышы керек эле. Биримдик менен шайлоого барган деп акыл айтпагыла. Кимдин советниги премьер болгонун көрдүңөр. Эгер дагы депутаттык шайлоого аттанса, Москвадан барып колдойм буйруса. Улукбек Тойчубаевич кыргыз эли үчүн али көп кызмат кылат. Баткендик эмесмин, кара суулукмун. Мага кайсы жердик эмес, кандай кызмат кылгандыгы маанилүү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кытайда элине банктары 2% менен кредитке акча бергендиктен 1,5 миллиард эли дуулдап өсүп өнүп жатат. А бизде жуликтер элге 28, 35, 40% менен акча бергендиктен элибиз жашап жаткан үйлөрүнөн ажырап, айталаада калышууда. Жалаң байлар өкмөттөн арзан кредит алышып, кайра 30-40% менен берип, элдин канын сорушууда. Урматтуу Садыр иним, ушул жагдайды эске алып, тез арада банктардын пайызын төмөндөтүүгө аракет көрүп берсеңиз, элге журтка өтө чоң пайда алып келет элеңиз. Мисалы үчүн, мамлекеттик жолдорго же башка максаттарга деле узак мөөнөткө 2% менен 30-40 жылга кредит алып жатпайбы? Ошондой эле тартипте 30-40 жылга 1-2 миллиард долларды чет элдик каржы булактарынан мамлекет өз кепилдиги менен 2% менен алып, кайра элге 4% менен берсеңер, эл журтта мамлекетте ирденет эле деген ой. Кыргызстандагы коммерческий банктардын баары жеп ичкен олигархтардын банки экенин билебиз. Аларды же жаап, болбосо пайызын төмөндөтүүгө болобу? Бийликке кызматка келсем эле банктарды талкалайм, пайыздарын төмөндөтөм деп кыйкыртып, артынан элди ээрчитип келген финполчу Сыймык Жапыкеев кызматка жетишери менен ал айткан сөзүн таптакыр унуттум. Урматтуу Садыр иним, элдин ишеничи, үмүтү бир гана сизде жана Камчыбекте калды. Элдин журттун жүгүн, ыйын, үнүн угуп, банк системасы боюнча жыйынтык чыгарып, пайызын минималдык точкага жеткирип, 2-4% менен бергенге түшүрүп берүүңүздөрдү суранабыз. Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеевдин созгон лапшаларына ага ишенген элдер тоюшту бекен, деп бөлүшөт Исмаил Токобаев өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Бактыгүл Иманбек кызы, мен бир нерсени байкадым. Садыр Жапаров 2-3 күн көрүнбөй калса эле чырылдап, атасын сагынган баладай, барга деле жокко деле ызы чуу чыгарып кирет экенсиңер. Эфирлерде чыгып турса жыргап кайра көрүп, минтип айтты, антип айтты деп бөлүшүп калат экенсиңер. Жактырганыңар деле, жактырбаганыңар деле. Көрсө биз эл менен эл болуп, элдин башынан сылап, ар бир кадамын чечмелеп, кайра кайрылуу жасап турган ажоого зар болгон экенбиз. 30 жыл каралбай калган эл. Анын азабын эми Садыр Жапаров тартмай болду. Чойроңдогон бизди эркелетип да туруу милдетин кошо алды окшойт мойнуна. Жанараак жогорку кеңештен сүйлөп койду эле, тып басылдык, калппы. Кече бүгүн эрте менен чаң салып жаткандардын баары азыр Facebook'та тим эле эч нерсе болбогондой жай баракат магдырашат го. Менин нервим менен да ойнодуңар жакшы эле. Бул мен байкаган чындык, чычалабагыла деп жазат ал. Болот Маданбек.
Танаев менен Чудинов эмнени кыйратты? Кыргызстанды тоношту, байышты, бири качып кетти, экинчиси чоң коррупцияда айыпталды. Танаев Кыргызстандан топтогон байлыктарына Питерде чоң бизнестерди ачкан, курулуштарында кыргыздар дагы иштеп жүрүштү. Новиков болгон алардын кадарын толуктайт. Кыргызга кыргыз күйбөгөн убакта орус күйөт беле. Таможняны бир жолу текшерип койсо эле премьерликке татыктуу болуп калабы? Анда эмнеге таможня начальнигин жумуштан алып кирешени көбөйтпөдү? Ага караганда Ташиев менен Жапыкеев канчалаган коррупционерлерди кустурду. Аларды эмнеге сунуш кылбайсыңар деп жазат ал.